Бизде мындай да боюнан түшөт дагы, боюнан түшкөн моментте ошол убакта баягы тез жардам берип, анан бир 3-4 күн антибиотик берип карап коет да, анан роддомдон чыгарат. Ал байкуш кыз ойлойт, мен курс лечение алдым деп. Кайранан 3 ай боюңа болбосун, сактан 6 ай болбосун деп 6 айдан ошол эле кебетеси менен келет. Ошол эле микроб, ошол эле жатыны слабый, анан кайра боюна болуп келеби, кайра эле ошо кайталанат. Ошон үчүн кайталанбаш үчүн айтат элем, бойдон түшкөндөн кийин күйөөсү өзү кошулуп 4 тараптан көрүлүш керек. Бир гана эмеден эмес, медицина жактан эмес, психология жактан. Себеби дегенде боюнан түшкөндөн кийин коркунуч пайда болуп калды да, дагы түшүп калабы деген сөз. Ошону жүрөгүнөн алып салыш керек. Бары жоктон жардам бериш керек. Анын үчүн эми баягы медиктер, биз кабинетте отурабыз, эми сурабаса эмне кылып жүгүрүп барып жардам бере албайсың да. Келиш керек, өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек, өзүнүн коркунучу болуш керек.